Билимдүү келечек үчүн алпырышкан Зыяш Бектеновдун мектептерди ачып, окуу тарбия иштерин жүргүзүүдөгү жумушу Кыргыз областтык эл агартуу комиссариатында жогору бааланып, Москвадагы борбордук басмага кызматка жиберилет. Айыл мектептеринде иштеп жүрүп, алардын абалын, окуу куралдарынын жетишпестигин эң жакшы баамдаган Зыяш Бектенов башталгыч класстар үчүн Ташым Байжиев менен биргеликте эне тили, кыргыз адабияты китептерин жазып чыккан. Биринчи алпияны Ташым Байжиев экөө жазган, Кыргызстандагы. Арабаев жазган, экинчи башка вариантын булар жазган да. Андан кийин далай китептер жазышкан. Даже 33-жылы, 45-жылы, 49-жылы, 54-жылы булар ана кыргыз тил китептерин атайын резиденцияга мамлекет тарабынан заказ берип жаздырган да. Демек бул жөн эмес да. Москвада кыргыз тил бөлүмдөрүндө иштеген бул киши мындай айтканда. Далай котормолорду иштеген, экинчиден бул манас изилдөөнү изилдеген да. Ошон үчүн бул кишинин өмүрү татаалдашкан, мындай айтканда. Далай соттолгон, акталган кайра. Даже кийин дагы ушу мына көптөгөн окумуштуулар айтып калат. Бул киши лекция окуп атканда дагы ана КГБнын агенттери аңдып турчу экен да. Бул киши эмне сүйлөп коет, кандай болот?